жасқа жетіп, чоң креслоның бірінде отырасыз. Сіз шайлау учурунда Баткенге барганда да мен ушул чегара маселесин депутат болуп жүргөндө эле көтөргөнмүн. 2005-2007 жылдары эле көтөргөнмүн деп айткансыз. Мен чегара маселесин жеринен билем. Бул Баткен районунан баштайм деген элеңиз. Андан бери мына 1 айдын 100 болуп баратат. Ал ортодо чегарабызда 3-4 жолу оккупациялык иш-аракеттер болуп атат коңшулар тараптан. Өзүңөр билгендей, Өзбек тарап жаллап жак бир эле күндө, бир эле саатта, ошол эле мезгилде кечиктирбестен тажик тараптан да биздин Баткен областынын жерлерине баскынчылык болду. Бирок официалдуу Бишкек бул жактан же президент, же спикер, же премьер-министр бирөөңөр үн чыгарып, элдин бир духун көтөрүп, ошол коңшу мамлекеттерге нота жиберип, басып алган жерлерди бошоттуруп коюуга эч бир аракет кылган жоксуңар. Мындан улам элдин ичинде мындай бир ойлор пайда болууда. Эгерде бул Садыр Нуркожоевич жана мындай өкмөтү бийликке келгичекти, бул кызматтарга келгичекти. Мурунку бийликтер жең ичине сатып ийген болсо, кайсы жерди, кайсы коктуну, кайсы сууну саткан болсо, ошону булар унчукпай тымызын бошотуп берелиби деген ойдо болуп атабы деп эл ичинде ар кандай ойлор жүрүүдө. Ошондон улам биз талап кылабыз. Эгерде буга чейинки президенттердин учурунда, кимисинин гана учурунда болбосун, 1 чарчы метр жерибиз мыйзамсыз жең ичинен кеткен болсо, ошол адамдардын баарын толугу менен, командасы менен жоопко тартууну талап кылабыз. Кечээ Баткен областында жеринде чоң чогулуш болду. Ошол жерде буга чейин мынчалык чогулуш эмес баткендиктер. Өзүңөр жакшы билесиңер. Баткен эли башка региондорго караганда жоош момунураак келет. Бийликке карата булардын мамилеси мындай законопослушный деп коет орусча. Бийликтен бир эле адам келип туруп, чыдап тургула айса чыдап болбой. Бирок ушул жолу булар кайнап өзүнүн чегине жетти. Мына жогоруда жарандарыбыз айтып өттү. Эл өзү атышканга жетип калып атат деп. Мына ушуга көңүл бургула сөзсүз. Көңүл буруп тезине чечим кабыл алгыла. Элдер атышып, ошакта кандайдыр жаман терс көрүнүштөгү оор иштер болуп кетпесин. Биз ошону алдын алып келип атабыз бул жерге. Дагы да баса беле айтып коелу. Мурунку бийликтин учурунда дагы биз ушул маселени көтөрүп чыкканбыз. Жана ошол маселени чыгарып атканда да мурунку бийлик Сооронбай Шариповдун тегерегиндегилер бизди каралоо менен гана алектенишкен. Булар жөн гана көчөдө жүргөн балдар. Булар жөн эле бир түзүп алган уюм. Булар жөн эле чайкоочулар. Булар кандайдыр саясий кызыкчылык көздөп атат. Булар заказды аткарып атат. Булар революция кылып кызматка жетиштин амалын кылып атат деп Сооронбай Шариповдун көзүнө чаң чачып келишкен. Мына ошол эле кадрлар бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевич сиздин тегерегиңизге отуруп, сиздин көзүңүзгө чаң чачканды бияка кой, көзүңүздү скотч менен ороп салышты. Сиз чындыкты көрбөй калдыңыз, чындыкты укпай калдыңыз. Эгерде чындыкты угуп, чындыкты көрүп реакция кылбасаңыз, жакын арада Сооронбай Шариповдун кийген тас кейпин кийип каласыз. Факты бергиле мага, факты бергиле деп аткан адам мына бүгүн факты менен отурат кучакташып. Бизди мамлекетте тынчтык болушун каалайбыз. Чегарабыз мыйзам чегинде чечилишин каалайбыз. Бизге эч кандай саясаттын кереги жок туугандар. Андан эсе туугандар, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ушул чегара маселеси боюнча келген өкүлдөрдү кабыл алышын талап кылып, президент элди кабыл ал деп кайрылабыз кор менен. Президент элди дегенде сиздер кабыл ал деп кор менен айтасыздар. Даярсызбы? Президент элди! Кабыл! 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 Садыр Нуркожоевич элди! Кабыл! Садыр Нуркожоевич элди! Кабыл! Садыр Нуркожоевич элди! Кабыл! Чегара маселеси чечилсин. Чегара маселеси чечилген! 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 Президент элди! Кабыл ал! Президент элди! Кабыл ал! Президент элди! Кабыл ал! Чегара маселеси чечилген! Чегара маселеси чечилген! Чегара маселеси чечилген! Чегара маселеси чечилген! Туугандар, жана көпчүлүктөргө маалымат жетти жеткен жок билбейбиз. Ачык айтып коюш керек. Чегара маселеси боюнча президент бүгүн бир 2 жаранды кабыл алайын деген бияка бир адамдар аркылуу сунуш жиберген экен. 2 адам бул маселеде эч нерсени чечпейт.
Çeşmek tek adam, ek adam gönlü. Hazır 5 adam, 7 adam gitse de hiç narsa Ya çekpeydi. korkuaptır bu. Болгону 5 адам, 7 адам, көбүрөөк адам болгону ошол жерде маселенин олуттуулугуна бир символикалык таасир берет. Азыр бир адам деле киргизип койсок болот. Мисалга да, бирок эч нерсе чечилбейт. А 7 адамды киргизгенбиз. Эртең күнү сөздү бурмалап алганда да жакшы. 1-2 адамды киргизсе аркасынан сөздү бурмалай берет. Эртең кимге ишенерибизди билбей калабыз. 2 адамды кабыл алат дагы маселени чечпей койгон аскер келип бир жумадан кийин айтат. Алар кызмат сурап эле келишиптир деп. Ошону менен чындыкты кайдан табабыз билбей калабыз. Ошон үчүн кабыл ала турган болсо, жок дегенде 7 адам кабыл алсын, болбосо өзү эл далда чыгып берсин. Ошол биздин азыркы тактический ход. Çıksın demeyle vay. Жақынырақ өтпей, ветте тұрған отыра береді дейлер. Bek bırak. Çıksın de o böyle. Geldi. Havlal. Prezident 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 geldi. Havlal. Çegara meselesi. Çekilsin. 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 Sadır Nurgazevich, elge çık. Sadır Nurgazevich. 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 Elge çık. Sadır Nurgazevich.